Дин ишмерлери элдик коронавируска каршы эмделүүгө чакырат. Диний мекемелер менен саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү өткөргөн жыйында вакцина алуунун шариятка каршы келбестигин калкка түшүндүрүү маселеси талкууланды. Маалыматтарга караганда эмделүүдөн баш тарткандардын 60% диний жүйөгө таянат. Бирок муфтият оорунун алдын алууга багытталган мындай чара исламга каршы келбестигин жарыялап, атайын фатвада кабыл алган. Эми жерлерде түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Алла Таала кандай гана дарт жибербесин, сөзсүз анын шыпасында жиберет деп айтылган. Бизде ислам шариятында оорунун дарылоодон көрө анын оорунун алдын алууну ибарат катары эсептеген алымдарыбыз көп болгон. Вакцина дейбизби, дары-дармек дейбизби, анын курамында арам нерсенин болбостугу этибарга алынат. Андыктан мында көпчүлүк адамдар ушул диндарларды бир түшүнбөстүктө же түркөйлүктө айыптагандар да болот. Бирок андай эмес, негизинен исламдын маңызын билген адам болсо, эч качан дарыланууну четке какпайт. Элде эми бүгүнкү күндө социалдык тармактар аябай активдешкен учур. Ал жактагы түрдүү маалыматтар албетте адам затты чалгытпай койбойт. Андыктан биздер айтмакчыбыз, саламаттык сактоо министрлиги болобу тийиштүү адистер мына ушул алынып аткан вакцинанын курамын, ошондой эле адамдын ден соолугуна зыян болбостугун дагы да элге кененирээк түшүндүрүп берсе жакшы болмок.